Жалал-Абадка эл аралык аэропортту кытайлык компания куруп берет. Бул боюнча келишимге кол коюлду. Макулдашууга ылайык жаңы аба майданынын курулушун баштоо 2025-жылдын январь айына пландалган. Ал үчүн 360 гектар жер аянты ажыратылып берилгени маалым. Ири долбоордун ишке ашуусу менен Жалал-Абад облусунун калкынын түйшүгү жеңилдеп, ички жана сырткы каттам жакшырары белгиленет. Ага катар Кыргыз-Кытай алакаларынын өсүүсү, экономикалык байланыштары бекемделери кошумчаланды. Эски аэропортто өзүңүздөр билгендей болгондо бияктан болсо бизде талаптарга жооп бербейт. Ушу международдук эмес, өзүңүздөр билгендей эле мына Жалал-Абад областында, Жалал-Абад шаарына келаткан самолеттор болсо коно албай, көбүнчөсү болсо Ош жагына барып, жактан болсо билесиңер күндүзгү маалда конгонго эле мүмкүнчүлүгү бар эле. Кеч кирип калса же туман болуп калса самолеттон конгонго мүмкүнчүлүгү жок болчу да. Ошол себептен эле Ошко барып конуп, анан аяктан болсо ушу биздин элдерибизге дагы барынат эле ошо ыңгайсыз шарттар болчу да. Анан азыр болсо буюрса биз аэропорт куруп атабыз. Бул аэропорт болсо эл аралыкта деңгээлдеги болот бияктан. Ошол кайсындай самолет болбосун, ошол самолеттин баарын ылайык кылып, учуу тилкеси ошого ылайыкталат да буюрса. Жалал-Абад үчүн эл аралык аэропорттун түшүшү маанилүү. Анткени облус калкынын аба каттамдарына болгон суроо талабы жогорулаган. Бүгүнкү күндө жумасына 14 каттам уюштурулууда. Эл аралык аэропорт бул международный өтө жакшы болот. Элдер чет өлкөлөргө, жанагы Россияга, чет өлкө Турцияларга учканга өтө жакшы мүмкүнчүлүктөр болот. Азыр бизде бир гана ушул Кыргызстан ичинде гана аткарылганга мүмкүнчүлүктөр бар. Международныйга жок бизде мүмкүнчүлүктөр. Бизде жанагы система посадки дегендер, илс дегендер жок. Бизде бүт визуальный посадка болот. Ошон үчүн бизде жанагы погода жок болгондо коно албайт бизге. Эгер эл аралык аэропортко стандартка жооп берген болсо, аларда бүт конгонго учканга мүмкүнчүлүктөрү бар. Аба майдан эл аралык стандарттарга жооп берген заманбап болуп түшөт. Муну менен Жалал-Абад аркылуу жарандар дүйнөнүн 4 бурчуна учуусуна шарттар түзүлөт. Курулуш иши министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлүндө болот. 4 часа. Здесь, в этом аэропорту, будет обслуживаться не просто Жалал-Абадская область или там Ош-Юг. Нет, она может и Нарынская, и Скульская область они будут обслуживаться. Они быстрее сюда приедут, чем Бишкек или куда-нибудь. Я еще как вы понимаете? Они сюда быстрее доедут, потому что по этой дороге нет ни одного перевала. Да. Есть туннели, которые большие. И оно будет быстрее доезжать. Да, она вот эта дорога, вот такая трасса, вот дорогу видели, да? Инвесторлармен сүйлөшкөнүбүз негизинде аэропорттун курулушу 2 жылда бүтүш керек. 2 жылдан кийин биздин түштүк жергебизде түштүк эле жергесинде эмес, Фергана өрөөнүндөгү эң чоң аэропорт курулат. Жалал-Абадта аэропортту куруу шартын куруу маселесин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баарыбыздын алдыбызга талапты койгон. Ошонун негизинде ушул аэропортту куруу маселесин контролдоо жагынан бизге жүктөлгөн. Ошондуктан буга биз өтө кылдат карайбыз. Белгилей кетсек, Жалал-Абад облусундагы аэропорт 1976 курулган. Жайгашкан аянты 78 гектарды түзөп, эл аралык стандарттарга жооп бербейт. Мындан улам Борбор кала Бишкекке гана каттам уюштурулуп келет. Асия Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.